Bir iki soru var da. Urmаттуу генерал, мен сизге суроом бар. Светофордун кыргызчасы кандай болот? Ошо жооп берип коюңузчу. Билесизби? Айбек Жапаров азыркы кезде мындан котормоsu жок. Светофор деле ошо колдонуп кетет. Бул деген мурдатарына келаткан түшүндүрмө. Значит, билбейт экенсиз. Экинчи суроом. Мына жогоруда мен коллегаларым айтып кетти. Ош бишек шаарларында көптөгөн жерлерде ошо пробка болот деп. Туура. Бизде ушул стоянкалар жетиштүү эмес да. Анын жолун шаардык мэрия чечиш керек. Бирок ошону менен силерде өзүңөр байкап турасыңар. Мисалы Бишкекте коопсуз шаар полный колдонулат да, бардык жерде. Кээ бир жерлерде сиздер карашыңыздар керек да. Кээ бир жерде жөн эле ушундай красный жанып турат. Бирок эч кандай мындай машина пробка болуп турат да. Ошо жерлерди карашыңар керек. Мындайча айтканда, Манас проспектisi менен Акунбаев проспектисинде ар дайым пробка көп болот. Не себептен? Себеби кошулма жактардын секундасы аз турат да, жашыл жанганда. Ошону мисалы көзсөңүздөр болот да. Мен ушул күнгөчө да кайрылганмын. Буга чейин да мен бир кайрылып оңдотконмун. Эгерде ошол кошумча оң жакка бурула турган жана сол жакка бурула турган кошумчаларды секундасын көзсөңүздөр, пробка азаят ошол жерде. Сиз ошол боюнча оюңуздар кандай сиздердин? Урматтуу Айбек Жапарович. Бардыгы эле келип стоянкага такалбайт да, ошондой көзөмөлгө алышыңар керек да. Урматтуу Айбек Жапарович, биз деген центр мониторинг бар, ошол жерде постоянно кайсы жерде тыгын болуп атат, ошону карап турабыз. Андан сырткары ошо тыгын болгон жерлерге деген биздин деген инспекторлор барып деген ошол жерден жумуш алып барышат. Сиз айткан сунуштар боюнча биздин шаардын жарандарынын сунуштары боюнча кээ бир жерлерде дайыма анализ негизинде өзгөртүүлөр болуп турат. Рахмат. Мисалы Орто Сайды деле алсак болот да. Орто Сайда дагы ар дайым ушундай тыгын болот. Чындыгында ошондой жерлерге жолдо жүргөн силердин өзүңөрдүн сотрудниктериңер ошол барса болот да, мисалы. Кээде аябай көп тыгын болуп кетет. Кечинде жумуштан чыкканда жана ошондой обед учурундачы. Именно ошол учурда сиздердин сотрудниктериңиздер жолдун боюнда турушат да. Ошо пробка болуп жатканга чейин же андан кийин туруп алышат да, иш убактысында. Урматтуу Айбек Жапарович, ошол пробка болуп баштаганда биздин кызматкерлер бат арада жетип барышат да, ошо кол менен регулировка кылып башташат. Ошо тыгынды батыраак азайтып жиберүү максатында светофорду токтотуп, кол менен регулировка кылып, бат ушу тыгындар болбош үчүн бул боюнча такай жумуштар алып барылып атат. Рахмат. Жана Ош шаары боюнча да сиздерге айтып кетейин, Ош шаарында чындыгында Бишкек шаарынан кем эмес пробкалар болуп жатат. Ушуңда ошо Ош шаарында жакшы тыгыз карасаңыздар. Көптөгөн жерлерде бизде ошол светофорлор жок. Ошого байланыштуу ДТП көп болот. Ошол боюнча да карап койсоңуздар. Мисалы, мен сиздерге айтып кетейин, Ош шаарына караштуу Жапалак айыл өкмөтү бар. Ошол жакта центрден бурулган жерде светофор жок да. 2-3 жерге коюшуңуздар керек. Жана ошондой эле айылдын ичине да коюшуңуздар керек. Себеби 6-базар күндөрү машина базардан чыккандардын бардыгы ошол жол менен катташат да. Западныйга келбей туруп, ошол Жапалактын ичи менен катташат. Ошол жолго да кээ бир чоң көчөлөргө светофор койсоңуздар. Ошону сиздер жазып алсаңыздар, себеби көптөгөн ДТПлар болуп жатат, пробкалар болуп жатат, айылдын ичинде тыгын болуп, элдерге мындай ыңгайсыз абалда калат да. Рахмат. Урматтуу Айбек Жапарович, Ош шаарындагы автоунаалардын саны кескин түрдө көбөйүп баратат. Ошол себептен тыгындар пайда болууда. Сиздин сунуштарыңыз боюнча деген биз да карап чыгабыз дагы жумушту күчөтүүдө алып барабыз. Ошо Жапалак айыл өкмөтүнүн ичинде көптөгөн ДТПлар болуп, өлүмдөр менен коштолгон учурлар да болгон да. Ошон үчүн сөзсүз светофор коюңуздар, караңыздар, камера да коюңуздар. Карайбыз, рахмат.